Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар улуттук маалымат агенттигинин кезектеги санын көрүп жатасыздар. Мена дегенде ушу келген кишилер менен тааныштырып коеюн. Жанымда турган аксакал Мойнок Мукалай, Адилет кайрымдуулук фондунун төрагасы, жана Айтбаев Байыскан мырза, Саяк Санжырасы коомунун төрагасы болот. Кош келипсиздер. Мени бир кубанткан нерсе, бул кечээки окуя болуп турат. Мына Мукалай аксакал кечөө келип, айылдан келдим. Президентибиз улуттук нарк, каада салт, маданият өркүндөтөлү деп айтып атса, ошол жумушту ким аткарып атат? Кандай өңүттү аткарып атабыз? Ошо жөнүндө элге бир кайрылып коеюн деген экен. Мен абдан кубанты. Демек, бул Садыр Нуркожоевдун чыгарган жарлыгы акырындап ишке кирип, элдин терең катмарына сиңип атат десек туура болчудай да. Бир илгери Мустафа Кемал Ататүрктүн айткан сөзү бар. Эгерде сен уктап жүрсөң, мамлекеттүүлүгүңдү жоготосуң, же кул болуп ойгоносуң дейт да. Жалпы мааниси ушундай да. Мындан 20 жыл мурун калп айтпасам, илимпоздордун иликтөөсүндө, изилдөөсүндө акыркы 100 жылдын ичинде жоголуп кетчү мамлекеттердин спискасына Кыргыз эл дагы, Кыргызстан да кирген. Мына арадан 20 жылдан ашык убакыт өттү. Бизде баягы ойлонбой эле баягы даңгыр жол менен келатабыз да. Биз улут катары болобуз десек, өзүбүздүн тилибизди, дилибизди, маданиятыбызды чогалып жүрүшүбүз керек. Бизде азыркы учурда баягы кооптондурган, кейиткен ушу маселе болуп турат. Ошон үчүн биз пара бербей, бара бер дегендей, элге колунан келишинче улууларды ортого тартып, акыл сөзүн угалы, башынан өткөн окуяны айтып, салыштырып берсин деп ушу аксакалдар чакырдык эле. Мына бул аксакалдарыбыз, Мукалай аксакал дагы бул өзү ушул улуттук нарк тууралуу, Кыргыздын баалуулуктар тууралуу өз жеринде баягы эл кыдырып, жер кыдырып айтып жүргөн адамдардын бири. Байыскан, өзүңүздөр билесиздер, мына 3 жылдан бери ар кайчыда кыдырып, ушулардын баарын айтып, баягы максат ушу бириктирүү максаты болуп турат да. Биздин негизги максатыбыз ошол. Мына президенттин дагы, Садыр Нуркожоевдун дагы бирден бир ушуну түшүнүп жарлык чыгарып атпайбы? Бул жеке эле тиги Садыр Нуркожоевдун же мамлекеттик катчысы Касмамбеттин жумушу эмес. Алар биздин келечегибиз жөнүндө, келечек муун жөнүндө ойлонуп жатат. Бирок ошол азыр канчалык деңгээлге ишке ашты. Мына сиз Мукалай аксакал жетегибизден келип атасыз. Өзүңүз дагы болгон ошол окуяларды айтып берип атасыз. Мына жакында өзүңүз дагы салыштырып Алтайга барып келипсиз. Бир ушундан баштасаңыз. Эми арбаңыздар, эл журт айланайын. Эми ар бир адам бул манас менен ооруш керек. Бул айрыкча болсо Сагынбай атанын манасы бул бизге жаңылыкка, жакшылыкка жарчы болуп келген чыгарма деп ойлойм. Манасты кайра биз кайра жаралта албайбыз. Манастай чыгарма болуш ыктымал эмес. Эми ошол Сагынбай атанын манасында бүт кандай жашайбыз, кантип тилибизди сактайбыз, кантип дилибизди сактайбыз, кантип салтыбызды сактайбыз, ошонун баары көрсөтүлүп турат. Ата жолунан адашкан аңга түшөт деген бир сөз бар, эми туура. Биз ошол жолду таштап коюп, анан адашып, өдүлдүй болуп, дилибизди кетип, тилибизди кетип, салтыбызды кетип, иманыбызды кетип, тартибибизди кетип аткан ошондон бери ойлоп карам. Мына мен дүйнөдө көп эле кооз жерлер бар экен, бирок Алтайдай кооз жерди көргөн жокмун. Бул Алтайга барганда бизде бир Коктоголотто кооз жерлер бар, Кыргызстанда эле жакшы жерлер. Бирок Алтайда кадам сайын ушунчалык көрүктүү жер, эли ушунчалык. Бирок эң байлыгы эл деген чын экен. Бул Алтайда элиндей таза түз элди көргөн эмесмин. Ошол Алтайдын элинден көрүп кубанып, айланайын. Бул биз ушундай эл турбайбыз.
Biz таза ел турбайбызбы? Эмне үчүн биз тескери кетип калганбыз деп. Ал жерден атайын десем, Алтайдын чыгандары чыккан экен, Чаптынов Юрий деген, анан башка Ада Баржан деген, Каташев Сергей Сергеевич деген академиктер чыккан экен. Көп чыгармаларды, көп изилдөөнү жүргүзгөн экен. Анан ошолорду иликтеп изилдесек, бул өзүнчө керемет. Бул айрыкча Чаптынов эмгеги дүйнөгө жол ача турган адам экен. Жаш кетип калыптыр. Анан элин түздөп кеткен экен. Алтайда коррупция жок деп сиздерге айта алам. Коррупция бар, чоң мындай болса керек, бирок майда чүйдө элди эзип, кордоп неткен жок. Рас, эл аздыгынан, эл аз, 75-80 миң эл бар болгону. Эми ошолор бизге көп таарынат. Эмне үчүн бизди таштап кеткенсиңер? Эмне үчүн биз менен чогуу жүргөн эмессиңер? Бу кандай болду деп чоң жетекчилер, министрлер деле ошондой айтышат, карапайым эл деле айтат. Анан шылкыйып, баягы башыбызды ийебиз. Биз күнөөлүүдөй болуп, эмне үчүн таштап кеткенбиз деген. Анан ойлоп калабыз. Бул Алтай калган экен. Алтай Манастын осуяты боюнча Алтай деген жер калса, аны жер деген эл калса, ар душман жеңгеге тиер анын кереги деген бир Манастын осуяты бар экен. Алтайды бекер бизге белек кылып калтырганго жараткан. Ошо Алтайдан көп нерсе үйрөнсүн. Булар билсин деп Алтайдан көп нерсени үйрөнүп келдим. Ошону изилдеп, жазып, анан рахмат. Ошол Алтайда улуттук идеология бар экен. Ошону мына ошону азыр жайылтып, аракет кылып, жетекчилердин баары колдоп атат, рахмат. Айрыкча бул Садыр Нуркожоевичке рахмат. Ушул жаңкы нарк аны деген чыгарманы чыгып атат. Касмамбетовке рахмат. Колдоо көргөзүп атат. Жетекчилерге, облус жетекчилерге ыраазычылык билдирем. Ошо брошюрага жардам беришип, аба сынап бериңиз дегенде сынап берип, айылдан сынак өткөздүк, районда сынак өткөздүк, жыйынтыктарын берип атабыз. Чын биз таза эл болушубуз керек да. Биз астыга таза түз эл болуп 3-миң жылдыкка дүркүрөбөзбүз керек да. Мына ошон үчүн Манастын жолуна түшүүбүз керек. Мына дагы кайра атам. Баарына жетекчилерге айтып атам. Облустун губернаторуна дагы азыркысына ыраазымын айлайын. Өгүн ыраазы болуп калды. Ушунчалык түз жолго түшүп жолду баштап келепсиздер. Баштайбыз Кудай буйрса. Мына мунун эми биз өзүбүздү эл катары кармап, таза кармап, өнүгүп, өсүп, тазаланып, дүйнөгө башка элдерге жол болчу жолубуз бар экен да, мында башка элдерге. Башка дүйнөнүн элине жол көрсөтө турган эл экенбиз. Манасты байланалы, ошону суранып атам. Ошол. Байсқа мырза, мына 3 жыл болду мен билгенде. Санжырада чогулуп жүрөсүң, бул болсо элди бириктирүү. Аны баарыбыз эле жакшы билебиз. Санжыра айтса, бул Санжыра бөлөт деп атпайбы? Бул Санжыра билбеген же тарых түшүнбөгөн адам. Санжыра бул элди бириктирет. Мына өзүң аралап жүрөсүң. Мына жакында кече эле келдиң го дейм тиги. О түштүктү кыдырып келдиң. 2 күн болуп калдыбы? Мен билгенимден. Ушул азыркы улуттук нарыкка кандай карманат экен, элдин маанайы кандай экен, ошо жөнүндө бир сөз кылсаң. Жакшы болот. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Мына сиз Тыртык Халыкович канча жылдан бери Санжыра программасын чыгарып негиздеп, көп жакшы баалуулуктарды элдин астына чыгарып жүрөсүз. Санжыра унутулуп калган улуттук каада салт нарктан да тайып баратабыз. Сизге ошо барган жерден биз ушул быйыл 3 жыл болуп 4 жылга кетет да. Барган жерден сизди сурашат көпчө. Анан мына президентибиз да жарлык чыгарып калды. Мамлекеттик катчы Сүймбек Касмамбетов да муну колдоп, бир топ жерде жайылтып жүрөт. Кыргыз эли негизи байыртадан байыркы эл да. Муну Кытай булактарында 2000 жыл, 3000 жыл, 7-8 жылга жерин алып барып атышат. Кыргыз далай башынан тар жол таяк кечүүлөрдү өткөргөн, эмне деген кыргындар болгон, чоң улуу держава болгонбуз. Шолбергтин картасы боюнча немес окумуштуусу, тарыхчысы Атлантика океанынан Тынч океанына жердин улуу кыргыз каганаты жайгашкан дейт. Андан кийинки акыркы каганат болгон Барсбектин каганаты, ал жерде Макеле Көмүрбай дагы 11 кагандын аты жөнүн, айкелин таап тастап чыкпадыбы? Санжыра десе кээ бирөө анын кереги эмне дейт. Санжыра азыркынын паспорту.
себептен де кыргыз эли байыртадан билген, 7 ата өткөрүп үйлөнгөндө адамдын ден соолугу жакшы болот экен. Муну медицина илимдерде тастап чыкты. Ар бир 30 жылда бир мутация дейт. Бул жигит менен кыз үйлөнгөндө. Ар бир 210 жылда бир мутация. 210 жылда кан тазаланып бүтөт экен дагы, тукум куучулук болбойт экен. Кыргыздын паспорту Санжыра. Руханий дөөлөтү, жан дүйнөсү Манас. Манаста мына бул Мукалай Аксакал жогоруда айтып кетпеди? Манаста биздин салтыбыз, наркыбыз, баалуулугубуз, каада салтыбыз эмненин баары жатат? Тарыхыбыз, арманыбыз, келечегибиз, көп нерсе жатат. Тарыхы жок элдин келечеги болбойт экен. Мына ушул жакта баары жатат. Анан жашоосу бул каада салт үрүп атат. Кыргыздар деген баардыгына, ар бир сөзгө, ар бир кыймылга көңүл бөлүп келген нарктуу, насилдүү эл да. Санжырада айтылат, Өгүз хандан тарайбыз деп, ошо Өгүз хан өзү эле бул дүйнөгө жаралганда Олия болгон экен. Бизде ошондой касиеттер бар, бирок мына бул ортодогу 70 жыл Совет доору бир топ нерсени талкалап кеткен да. Тыюу салынган бардык нерсеге, көп нерсеге тыюу салынган, жакшы жактары көп, жаман жактары да бар. Себептен де бизди тилибизди унутууга алып келип, орусташып кетип, жанагы сиз айтып атпайсызбы, Алтайда ушундай кишилер бар экен, окумуштуулар Алтайдан чыккан деп. Бирок алардын аттарынын, фамилияларынын, атасынын аттарынын баары орусча болуп атпайбы? Мына ушундай болуп кеткен да. Бул эми советтик идеологиясында болгон. Кыргыздын идеологиясын мына 30 жылдан бери тиякта карайбыз, биякта карайбыз, батышты, чыгышты. Жок, биз ата-бабанын эле өтүп кеткен тарыхый жолуна эле карашыбыз керек. Биздин аталар сонун жазылбаган мыйзамда, жазылбаган көп жерде жазылбаган жакшы нерселерди түзүп кетишкен. Ата баркы дейт. Мына бир эле макал. Ата көргөн ок жонот, эне көргөн том бычат депчи. Эмнеге? Ошол ата эне балага күзгү болот, тарбия болот. Кээ бирөө айтат, мектептен тарбиялаш керек мугалимдер. Жок, ал кеч. Кыргыз үчүн кеч да, түшүнгөн адам үчүн. Бакчадан тарбиялаш керек дейт. Жок, анда да кеч. Жок, курсакта болгондо тарбиялаш керек. Андай дагы эмес, ал кеч болуп калат да. Адам өзүн тарбияласа, тектүү адам өзүн тарбиялат. Тектүү жердин баласы жакшы жүрүш туруш, жакшы адеп акылакты көрөт. Ата-энесинен, чоң атасынан, бардык туугандарынан. Анан ошон үчүн анан багы колукту таңдаганда ошентип дагы бир тектүү жердин кызын тандаган. Мына 7 ата өткөндө бул тукум куучулук оорулар болбойт экен. Акыл тунук болот экен. Мына ошого жерин жоголбой келебиз. Анан ушул 3 жыл болуп 4 жылга кетти. Санжырелик деп жерин баарын кыдырып жүрөбүз. Көлдү бир 2 жолу толук айланып чыккан, андан башка иш сапар менен да көп барып атабыз. Ат башы, Нарын, Актала, Тогусторо, Жумгал, Суусамур, Чүй боорун кыдырдык. Жазында, былтыр жазында Таласка барып келдик элек. Мына бул өткөн жазда, жаздын аягы, жайдын башында Баткен областына иш сапар кылып келдик. Мына жакында эле Жалал Абад областынын Чаткал, Алабыкка, Аксы, Нокен, Базар Коронго былтыр барганбыз, кайра эле кеттик бирок. Анан Сузак райондорун алдык. Ушу бардык жерде элдин пейили жакшы, кыргыздын пейили айланасы болот. Анан салт саначы биздин нарк насилибиз. Мындай жалпылаганда бир эле. Анан ар бир жердики өзүнчө кичине өзгөчөлөнүп кетет. Анан ушул мына бул өзгөчө Баткен, Жалал Абад областарына барганда бир жаккан жери ушу кичинекей балдары, уулдары эшикке чыкса деле, үйгө кирсе деле куманга суу алып, элдин батасын алып, чачыгын же болбосо сүлгүрүн мойнуна салып алып турушат экен, бата алалы депчи. Көп эле айылдарда ошондой. Анан багы шаар жеринде кичине өзгөрүп кеткен. Меймандостук калган эмес. Анан багы аш тойлордочу анча-мынча өзгөчөлүктөр бар негизичи. Былтыр ошо Базар Коргон районунда ошо аш тоюнун убагында жолугуп калдык. Бардыгы чогуу отурушуп, Куран чүрүшүп, тамак жешип, анан дагы алардын дагы эмеси бар экен, багы алып келген
чай чемегинен бөлүшүп беришет экен да баарыначы. Ушуну соогут тийсин депчи. Бул жакшы жүрөлгөн. Биз жакта мындай жок. Анан баягы нарын жергесинде экспедициялык топ дагы кичине мындай там берип атышат. Баягы илгеркидей согум соймой бар экен. Илгерки баягы ундун арасында жакшы сүрлөрүн катмай бар экен депчи. Эл азыр ошол өзөгүнө кайтышка, Санжырага, анан мына салт санаага суусап калган кези да. Эми бирок биз да байланышып атабыз. Россияда жүрөт, Түркияда, Америкада жүрөт. Кыргыздар болбой эле боз үйүн тигип, баягы эле бияктагысын кылып, казанын асып, малын союшуп, а кыргызды эмне бириктирет? Той аш бириктирет да. Кудай асаган. Мына сиз жерлерде сиз да кыдырып жүрөсүз. Негизи айыл ичинде биздин улуттук наркыбыз, телевиз, маданиятыбыздын жүрүшү кандай? Сиздин өзүңүздөн угалчы. Кайрылы Манаска кайрылчы. Мына биз билдиме ошол эң үчүн тиги дилибиз, салтыбыз кемип атат деп атабыз. Манаста ушуну жоюунун жолу көргөзүлгөн экен да. Бирдеме ойлоп таап кереги жок экен. Мына кыргыздын бай бактыгы. Жакын туган мына бул. Казактан үйшүн карыя, алчы менен абагы. Атуулдан калганы. Кыргыздардан бай жигит, Кыпчактан таз жигит. Нойгуттардан ак балтан, ногойлордун эрештек. Түрктүн уулудан булда, Түмөнбайдан булда. Ушуну чечмелеп көрөлчү. Мына могу жерде канча түрдүү эл. Бөлөк улуттар, бөлөк диндегилер. Алтайда Бакай ата барганда, Жакып ата ошо жака барганда, ошондо эл чогулуп айылда маселени чечиши. Мына көргөзүлүп тур ошондо. Ушу анан Алтайга барып калганда мен ушул жандангандай болду, тирилгендей болду. Айылда Алтай айылында Жайсаң деген айыл башы деп коет экен. Тегереген 10 жакты кишини ертип алып барып анан сен сөгүнбө. Сен ата-энеңе тарбия көргөзбө, запка көргөзбө, бири-бириңерге жардам бергиле. Сен коррупцияга малынба, жумушуң жакшы деп эле түздөп турат экен. Ошончолук күч экен. Анан коррупция жок. Баарын тыйып турушат экен. Анан эми биздин анан өзүмө эсиме түштү. Мен бала кезде биздин айылда бар болчу. Бир түз кишилер өтөккө отуруп эле, дөңгө отуруп эле. Анан отуруп, тигин чакырып келчи. Асанды. Асан, көчө сиз мас болуп алып, жүйүлөңүздү кордопсуз. Бул эмне дегениңиз? Токтотуңуз дегенде калтырап коркуп турчу. Биз коркконубуздан ошо карылар келатканда коркконда бадалдын түбүнө жашынып турар элек. Өзүбүздөн бир 5 күн улуу болсо ошону аба дечибиз. Ыймандуу болчу. Тыйып турушчу. Тилиңди тарт. Атаңга аяш айтпа. Атаңа каршы сүйлөбө, улууга каршы сүйлөбө деп айылда ушундай тартип болор эле. Ал убакта атасына каяша айтып койду деген сөз айыл дүңгүрөп, ушулар жашабагыр атасына каяша айттыр деп элдин баары дүрбөр эле. Азыр атасын кордоп тилдегенге эч ким иши жок. Мына ушун нарк салт ушундан кетип атат да. Демек биз өз жолубуздан адашып кеткенбиз. Муну мына рахмат ушул жетекчилерге. Ушу мен канча жетекчилер эсептейин, ушу баарына Ишендир Салиев, Мира Карбаева, Турсунбай Бакир уулу, Асылбек Жээнбеков, анан 7 губернатор ошо бүт баары ошо. Каптагаев болуп ушу чогуу аралашып иштедик. Пилоттук буйруктар чыкты, сынактар чыкты, илимий жыйынтыктар да чыкты, мамлекет жыйынтыктары да чыкты. Анын баарын даярдадык. Бул ата жолун алып келсек эле оңой турбайбы эле. Ар бир кварталга, мектепке болобу, же болбосо тиги мекемеге болобу, айылга болобу, аттуу баштар чогултуп, ошого тийиштүү камсыздап койсо, чогулуп барып түздөй берет да. Урушпа, түз жүргүлө деген сөз. Биз кыргызбыз. Биз кыргыз деген аябай тууганчылбыз. Бири-бирибизге катышыбыз күчтүү. Ошон үчүн бири-бирибизге бирдеме айтышыбыз кыйын. Азыр бизге таңлашпайбы соттошкула деп. Кыргыз соттошкондо кайдан утмак болот? Ал өчөшүп калабыз өмүр бою. Ошону биздин бала кезде ошо абашкалар эле ошо чечип койчу эле турбу? Балам, сен кичүүсү экенсиң, үйдө элеп кал. Улуулары кеткиле деп. Азыр улуусу менен кичүү талашып, соттошуп, энеси менен баласы соттошуп атпайбы? Бул качан ушундайга барчу элек? Мунун баарын ошол жолубуздан адашып кеткендигибиз. Могу Садыр Нуркожоевич рахмат, ушу чыгарып атасыңар, баягы руханий закон чыгарып атат мына. Өткөндө бир топ жетекчилер кездиксем, биз боюнда бар баладан курсакта, ошондо курсактагы баладан баштайбы дейт. Мен айттым, айланайындар. 80ге чыккан чалды тарбиялагыла. Ошонун жолун тапкыла. Анан бала сөзү эле түз болот. Аны кантип тарбиялайсыңар деп айттым, түшүнүштүбү, түшүнгөн жокпу? Мына
Biz özümüzdün jolubuzga düşmeyince adaşkanız adашkan. Эми мындай муктаж жолго, Мореке, Манаста көрсөтүлгөн жолго. Бул казак да муктаж. Орус да муктаж. Мына. Дүйнөнүн көбү муктаж болуп турат азыр. Мына адамдык сапатты көтөрүү деген биринчи орунда туруш керек. Мына адам сапатты көтөр деген азыр жергиликтүү бийликте ырчактар жок. Дээрлик жок. Стихийный анда-санда бир эле чоккансып калбаса, же болбосо бирөө ишип атабы, бирөө элесин тилдеп атабы, бирөө кошунасын сөгүп атабы, эч кимдин иши жок. Ал туугандыгынан ардан албайт, соттошо албайт, ошону менен куурап жүрөбүз. Ошону айылда коомдук таасирди күчөтүш керек. Күчтүү мыйзамды жолго салып, муну президент өзү колдоп, мына Рахматов Садыр Нуркожо көп корчулук көрдү. Ушу үмүтүбүз чоң Садыр Нуркожовичке. Үмүтүбүз аябай чоң. Ушу киши алып бизди 3-миң жылдыкка түз жолго салабыз деген ой менен аябай ниеттенип турабыз. Мен да ошо суранып атам азыр губернаторго, ай, мен бир жаман абышканмын, угуп койгусун жок дегенде, мен ушу өз доводторумду айтайын, далилдеп айтайын. Сүйүнбек Касмамбетовке да айттым, ушундай. А киши да жакшы кабыл алып, баталыштык баягы. Ал Манасчынын баласы экен. Мен Манаста изилдеген киши, аян алган кишимин. Анан түшүндүк бири-бирибизди, ушуну жылдыргыла деп айтып атам. Кайра айтып чыгып атам. Көп министрлерге кезиктим, жетекчилерге кезиктим. Таштабаңыз аба. Мунун жолуңуз жакшы экен. Куюрса астыга жылабыз деп баары үмүттөнүп ишенип калдым. Мына силерге да салып атам, элге салып атам, айланайын муну. Бул биз кетели, өз жолубузга кетели. Адашкан жолубуздан кайра баралы. Барбасак болбойт. Мына сиз айтып атасыз. Улуулардан улуу сөздү уктум эле депчи. Сиз уктуңуз. Силер ушуну аткарып атасыңарбы? Аксакалдар, өзүңөр айтып атасыңарбы? Жана 80-деги чалды ойготтоп атпайсызбы? Туура. Демек биз барыбыз эле буга түшүнүгүбүз жок экен да. Азыркы кыйын учурда балам менин колуман келбейт, өз жумушуңду өзүң жаса деп атабыз. Мен түшүнүп атам, колунан келсе. Бирок биз кыргыз улутун, кыргыздын каада салтын, кыргыздын түптөрүн сактап калыш үчүн бизге монтип чач агарып, мээ тазарып калганда, ушу балдарга ачык жашоо, урпактарыбыз ушул өзүбүздүн ата тегибиздин осуятын улап кетсе экен деген ниет менен биз жаман болсо да айтып атпайбызбы? Ай балам, мындай кылбагын, мени уят кылбагын деп. Мына сиз улуулардан сөз угуп атасыз. Эмне кылып атасыңар? Азыр биз ошону негизинде жетекчилерге кайрылгам. Анан буйруктар чыккан. Пилотный сынак деп бир айылдан. Анан айылдан 15 күндө өзгөрүү болду. 15 күндө өзгөрдү. Бирок коррупцияланган жергиликтүү бийлик каршы болот экен. Аларга элдин ынтымактуу болушу, түз болушу жакпайт экен, такыр жакпайт экен. Мына көрүп атам. Камсыздабай коюшат, эчтеме кылат. Көчөгө карга туруп калган күндөрүбүз болду. Ошо бороондо туруп анан барып, ай, бу эшиң алдын шыпыр, айланайын. Сен ийба кыл. Балам, сен тиги ирекет-сирекетке чалынган бала экенсиң. Кой деп барып түшүндүрсө эле оңолот экен. Мындай немелерди көп жасап көрдүк. Мына 2017 жылдан бери жүздөгөн, миңдеген маселеди жасадык, сынап көрдүк. Колумдан келишинче жаным тынган жери жок. Жанымда буга кызыккан киши, иштеген кишилер табылат экен. Эришкен кишилер көп болот экен. Анан бирок баягы мамлекеттик буйрук жок. Камсыздоо жок деген отурганга помещение жок. Ушундан кыйналып калат экенбиз. Ошону ойлоп атам азыр. Эми губернатордун буйругу чабалдык кылып койду буга. Чындап келгенде, акимдин буйругу чабалдык болуп койду. Президенттин өзү киришсе, ушундай жолдор түзгүлө деп, ата жолуна кайра кайрылып келели деп президент өз макулдугун берип астыга тартса, биз бат эле өнүгөбүз. Бизге бир ойлоп атам, санап атабыз ары. Жалаң эле каада салт эмес, ады эмес, жөндөй жери эмгектик, соодалык, тейлөө, бири-бирин алдоо деген демер жайлап кетпеди бизде бирин кордо деген. Ошону баарын түздөсө болот. Эмчи биз ушунун баарын келмейт экенбиз. Биз кыргызбыз, тууганбыз, катышпыз. Бири-бирибизге аябай жакынбыз. Куда сөбөк болуп кетебиз. Врач туура эмес кылса, ошонун үстүнөн арыздан албайбыз. Бул врач тууганың болот, тайеки болот. Болсо достуңдун агасы болот. Жериңди бирөө туура эмес айдап кетсе, малыңды бирөө алдап алса дагы ошону арызданыша албайбыз. Баягы уялып, баягы жедирип коюп карап туруп калабыз. Ай, буну кант тартабыз. Канткенде муну аксакал сотуна кантип бересиң айла? Эртең бир тойдо эмне болобуз муну менен? Ой, сен мени сотко бердиң деп ана кыргызды өчөшүп чабышасызбы? Ошондон качабыз. Ошону аксакалдар өзлөрүнө көтөрүп алса, жакшы нерсе болот эле. Мен пример айтсам болобу? Мына бир Аситин Карганчал. Анан ошол баласы пенсионный книжкасынын китептерин алып алган экен. Акчасын алып өзү алып жүрөт баласы. Баласы алып жүрөт акчасын. Ошол алып алган экен да мындай эметип. Анан
Sotqa barıptır. Ana sot ay öz balаңыз менен чечишиңиз депtir. Анан чечишем деп, анан милицияга барыптыр. Анан айла жок мага жибериптир. Келип жардам берген. Болуптур деп, жаныма атты башты сакалдылардан 4-5 кишини салдык. Анан бардык, баласын чакырдык. Анан сүйлөсөк, атам ушундай эле жаш кезинде бизди баккан эмес. Ушундай бизди көп сабашы деген сөздөрдү айтты. Анан турдук, баякын туруп, анан жумшак сүйлөп, балам, сенин оокатың жакшы экен, жакынкы аялың бар экен, үй жайың бар экен, машинаң бар экен. Бул сага өмүр берген эсептелбейби дедик. Сага өмүр берип атат атаң. Атаңды ошол үчүн кечирбейсиңби? Көтөрбөйсүң десе, түн бою уялып, ошол паспортун эметип кечирим сураптыр атасынан. Атасы ыраазычылык билдирди. Ай, рахмат, муну такыр чече албай эсим болот эле деп мына. Ушундай нерсени чогулуп барып, бириден эмес чогулуп барып түздөсө болот экен. Кызматкери болобу, тентеги болобу, бейбашы болобу, же зөөкүрү болобу, арак ичкени болобу, же болсо ата-энесин кордогону болобу, чогулуп барып, ай, ой, антпе, уят десе, коомдун таасирди күчөтсө, мына тыйылабыз, астыга жылабыз. Коомдук таасир күчөтүш керек. Байыскан мырза, ушул жөнүндө айтсаңыз, жаштар деп атат, карылар деп атат. Карылар деп атабыз, эмне үчүн кары? Эмне үчүн карыны биз көп сүйлөбөйбүз азыркы учурда? Карысы бардын ырысы бар дейт. Карынын кебин капка сал депчи. Мына бул совет доорунда айтпадыкпы? Бирок ошол совет доорунда төрөлүп өскөнбүз. Багы Санжыр айткан, Салт айткан, атадан калган наркты айткан, караңгыда көз тапкан, кабилеттен сөз тапкан биз карыяларды, акылман карыяларды көрүп калдык. Ошолордун колуна суу куюп, этин турап берип, кызмат кылып, мына ошолордун кебин угуп калдык да. Анан алардын көзү өтүп кеткенден кийин жанагындай болду. Жанагы базар экономикасы, анан жетишпегендик, анан баарын унутуп таштадык да ошонун аркасы мененчи. Жан айласы болупчу. Курсак айласы, тамак таптын айласы болуп, кыргыз мурун канча жерди тентиди эле, эми да ошентип тентип бир топ жерде жүрөбүз жан айласынанчы. Бирок ушул 30 жылдан бери биз өзүбүздүн жолубузду өзүбүз тапканга аракет кылып атабыз. Эми ушул ата салты, нарк, насил, Санжыранын баары айтылып калды. Бул баягы издеген табат дегенде оңолун үстүндөбүз. Бул кишиге кошумча кылып айтар элем, илгери аксакалдар, бир аксакал, бир өрөндүн, бир айылдын бардык көйгөйүн чечип койчу ошол аксакалдын айтуусу боюнча. Аксакалдар чечет чечимди. Орто муун уюштурат, кичүү муун аткарат деген илгерки аксакалдар институтун кайра ордуна келтирсек, бул жакшы болот да. Эгер бул ар бир адам башташ керек. Биз айтып атпайбызбы, тигиндей мында да. Бул ошо бакчада дагы, мектепте дагы, чоң окуу жайларда дагы бул салт сана, улуттук нарк жөнүндө атайын программа киргизиш керек, окуу программасыначы. Антпесе болбойт. Мисалы эле ошол эле мына карасак, жаныбызда Кытай, андан аркы Япония, Корея, өнүккөн мамлекеттер, Түштүк Кореяны айтып атам. Ошол эскилигин алып жүрөт, жаңы менен айкаштырып жүрөт. Бизден мынтсе болбойбу мында. Жумгалдан бир жакшы нерсени көрдүм. Азыр ошол жалпы Кыргызстан боюнча аксакалдар соту жоюлуп, аксакалдар кеңеши боло баштаптыр. Атайын аксакалдар кеңешине бир кеңсе берилген экен. Аларды капитальный ремонттон өткөзүшүп, үстүндө өздөрү астын багыл арендага беришет экен. Анын ар бир айылда аксакалдар кеңешинин төрагасы кошмо жыйын болду да ошол жерде аксакалдар кеңеши, анан жаштар кеңеши өнүктүрүү фонду болуп. Биз айтып атпайбызбы жанагы ушул макалдын негизи туура эмес го деп ойлойбуз да. Акыл жаштан, асыл таштан депчи. Бул бир доордо өзгөргөн. Калмак жапырыгында өзгөргөн го деп ойлойбуз да. Асыл баштан. Баш деген ким? Бул карыялар көптү көргөндөр. Асыл болсо таштан да. Анан ошол жердеги жаштар, карыялар айтат ошол аксакалдар кеңеши. Бизге жаштар келип кайрылып атат. Силер жок баары биз эч нерсе иш кыла албайт экенбиз, акыл кеңеш керек экен деп. Анан муну ошол суранып кетерлик. Ушул бакчаларга дагы өз деңгээлинде, мектептерге, анан чоң окуу жайларга киргизсек, улуттук баалуулук, салт сана, нарк насил жөнүндө ким биз, каяка барып атабыз, кайдан келдик элек, аны тарыхтан окуйбуз. Бирок ошол биздин эң баалуулук болгон ошол жашообузда тиричиликке колдоно турган нерсе да бул салт сана, нарк насил. Кыргыз качан илгери карысын тыштачу эмес,
күйөөсү өлүп калса да жесирин чыташ эмес, анын туугандарына, кайнисине, инисине жол ачып анан алып берчү. Карысын тыштап салган ошол элдин бийине, ошол элдин байына, манаптарына доо кетчи. Алар барып ошондой жыйындарга топко отура алчу эмес. Ошондой кылып салган үчүнчү. Бул уят деген нерсе бар болчу. Уят деген нерсе азыр жоголуп кетти. Мына Байыскан мырза абдан жакшы айттым. Мукулай Аксакал мына атайын Келебаев тура отурат. Бул кишилердин тажрыйбасы өтө чоң. Мына айыл ичинде жүрбөй, мына Аксакал ыйлаганда эле кече айтты мага. Ой, биз дейт, тиги аксакалды чогулуп алып, көчөдө туруп, баягы талкуулайбыз дейт. Отура турган жерибиз жок дейт. Эгерде биз айтып атпайбыз, улуттук баалуулук биринчи орунда туруш керек, туура. Бирок материалдык жактан жардам көрсөтсө, бул материалдык жактан абдан жакшы болмок. Мисалы үчүн бөлмө бөлүштүрүп берип, бир аз тыйын берсе, булар ошону эки эсе аткарат. Анткени бир кызыкчылык болуп атпайбы? Булар өзлөрүнүн демилгеси менен аксакалдар отуруп алып, сүйлөшүп, башкаларга жаман көрүнүп атат да. Бул эми баары эле акимдер мындай кылбайт. Жакшы акимдер бар. Бирок ушул жагын мамлекет ушундай ойлонсо жакшы болот эле. Улуттук нартып жазганыбыз менен аны практикалык жүзүндө ашырып аткан улууларыбыз. Мына ушуларга бир көмөк көрсөтүп, мамлекет ушуга бир дагы бир баягы закон чыгарып койсо, баягы жергиликтүү администрацияга, жергиликтүү бийлик колго алса да. Колго алса, анда жакшы болмок да. Аким бир жерден бир комнат бөлмө таап берсе, бир бөлмө. Анын айлык өттөр кеңсесинен бир бөлмөдөн жетет эле. Туура. Мына биз илгери мына Мукулай Аксакал турайт. Эртең келип биздин баласы элең. Таңын озурайын, түндө эмне кылып жүрөсүң десе, баягы аксакалдар кеңешине салат деп угуп калсаң, коркчубуз атамайчымын. Ушундай болуп атат десем, сен мени уят кылган экенсиң. Деп анан барып сүйлөшүп келчү, уят кыла көрбөгүлө депчи. Мен кимдин баласы экенин айткан жокмун да. Бирок баары бир угулат да. Биз ошондон коркуп турчубуз. Мына бул аксакалдардын жасаган иштери азыркы учурда. Орусчасында проводник мына ушулар, аксакалдар. Ушуларды биз жанагы өзүң туура айтасың, акыл жаштан, асыл таштан деп атпайбы? Баштан болот. Бул жерде көптү билген, көп жашаган билбейт, көп окуган билет дегендей эле бул кишилердин тажрыйбасы чоң. Мына Аксакал мына кечээ айтып отурду. Айыл кыдырып, барып туура эмес кылган иштерди биз өзү түздөп коюп атабыз дейт. Ошолор уялып кечирим сурап атат дейт. Бизди ортого салбагыла. Уят болуп калабыз. Биз ошону токтотобуз, өзүбүз токтотобуз деген. Бул жакшы маанай болуп атпайбы? Мен ошону айтып атам, жыйынтыгы эмне болуп атат деп Мукулай Аксакал сурап атканым ошол. Булар кыдырып издеп жүрүшөт да. Мына жакында мен эмне деп айтсам, мындай айтып коеюнчу. Илгери бир хикая бар эле. Баягы 1000 жашар 1000 жылдан кийин баягы жерде өтүп баратса, бир кетмен чаап бир иштеп атат дейт. Ой, бул жерде көл бар эмес беле десе. Кайдагы көл? Мен өз эл атам туулганын көл көргөн эмесмин дейт. Андан 1000 жылдан өтүп баратса, чөл болуп калыптыр да. Ай, бул жер таза жер эмес беле, багбан эгин сепкенсе. Кайдагы? Эме, бул башынан эле чөл деп. Эмнени айткым келет? Биз тарыхты билбей туруп, тарыхты өткөндү билбей туруп, келечекти тургуза албайбыз. Биз өткөн тарыхтан сабак алышыбыз керек. Мына бул аксакалдар, мына ошону улап келатат. Биз деле ошол пайгамбар жашынан өтүп калдык. Биз деле ошону улап атпайбызбы? Биздин максат ошол урпактарыбыз жакшы жашаса деген ойдо да. Негизги биздин куралыбыз бул тил, маданият деп атпайбыз. Муну баарын чогалышыбыз керек. Маданиятыбыз өлбөсүн. Баягы баары бири-бирин айкалышып турат. Биз айтып атабыз, тиги Аксакал, айыл ичи өтө салттык катуу кармачу эле депчи. Азыр ушу дагы бир сураганым ошол. Ушу айыл ичи дагы эле салтты кандай кармайт? Эми суроту болот. Бул 1000 деген жыл биз жоголбой өсүп өнгөн элбиз. 1000 деген жыл биз аң кылым. Анан ушундай участковый жок эле, ушундай айыл өкмөтү жок эле, ушундай тиги айыл башы жок эле. Кандай түзөлүп келгенбиз деген суроо. Эмнеге тазаланып келгенбиз? Мына ушул жыйын. Ушул жыйын 1000 деген жыл иштеп келген экен. Муну 38-жылы улуттук жол деп жергиликтүү депутаттарга албаштырып салыптыр. 48-жылы Кытайдан жоёт муну. Ушундай Кытайда коомдук кеңештер бар экен. 48 ошол жетекчиси менен мен аябай кошуноп туруп калдым. Ошо Кытайдан келген акылдуу киши эле Шамырканов эми деген. Сурасам, момундай бар болчу дейт. Анан бизди жооп салды дейт. Азыр ошол депутат баягы балык эмес же баягы неме эмес
Жөн эле бир жүргөн бизге улутубузга жооп берген нерсе болуп калды. Мына илимий дедал деп атам муну. Ай, бул кандай айланайындар. Депутат менен тиги соттошо албасак, соттошо албасак кандай болот депутат? Эмне пайдасы бар деген сөз болуп атат. Анан эми ушул бизге сиз туура айттыңыз. Буга зарплаттын кереги жок. Түз адамдар толуп атат. Бирок кичине память иш бөлмө берип койсо, анан баягы мыйзамдык колдоо болуп койсо, баягы мыйзамдык колдоо болсо, мисалы президенттин указы, башка тийиштүү өкмөт токтомдор болобу, анан колдоо болуп койсо, мунун эмне зыяны бар? Бир айылга түзүп койсун, бир кварталга түзүп койсун, мекемеге түзүп койсун, окуу жайга түзүп койсун. Өзлөрүнөн өзлөрү киши кылып ачып алып, жалгыз чече албай чогулуп барып эле түздөй берет. Анын оорчулугу жок. Түз адамдар Кудайга шүгүр. Улут болгондой маңыз болуш керек. Ниет болуш керек, салт болуш керек, дил болуш керек, тил болуш керек, сакталыш керек. Анан эң негизги түздүк болуш керек, тактык болуш керек, бири-бирине түз мамиле кылыш керек. Мына биздин өзөгүбүз ушул. Ошого ушул жол менен эле бара алабыз. Эчтемени ойлоп таап кереги жок, мына Манаста турат. Ушуну алып кайра кура алсак эле биз бателон болобуз. Мен 15 күндө, бир айылдан 15 күндө жыйынтык чыгара баштадык. 15 күндө. Таң жалас, ушу барып эшиң алды шыпыр айланайын. Эшиң алды столбону актап кой айланайын. Ой, айланайын. Сен эмне арак ичесиң? Деген сөздөрү мына. Бир кишини укпайт, чогулуп барып. Анан бул иштечи кишилер эл ичинде Кудайга шүгүр. Бул эл ичинде эми кичине басаңдап калды. Кийин ач көздү кирип кетпедиби? Бирок эл ичинде түз адамдар бар. Мага кошулгандар кайра кетпейт. Кошулуп алып ошо кайра өзүмдү коррупция эле күчтүү экен айлайындар. Токтотпой десем, жок, эмнеге токтотобуз деп кайра өзүмдү түрткүлөшүп, кой баштайлы деп. Анан иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, акырындан аракет кылып атабыз. Кезге чыга калып атабыз. Бизге кагаз ручка берген деле эчтеме жок, өзүбүз жазып бирдеме кылып. Анан коррупция чынында бизде аябай оор болуп кетти, күчтүү болуп кетти. Жаман коррупция салтка кирип кеткен деп ойлоп калам кээде ушунча. Такыр эле делесине сиңип калган булардын такыр эле. Анан бир оор адамдар пайда болуп турат коомдо. Ушул ар бир жетектин тегерегинде кошомат айткан, анан уурлук менен байыган адамдардын күчтүү катмары пайда болуп калды. Булар өтө күчкө айланып кетти. Ошол жетекчини ары бери баягы башкарып алышат экен. Мына айтып атам, бул жетекчилерге да карачпы тегерегинде. Тазалабайсыңбы айланайын деп. Анан жаңы бекилип келген жетекчини бир айдын ичинде кошоматчылар колго түшүрүп алат экен. Тегеренип атып, баягы өзлөрүн таза көргөзүп, жакшы көргөзүп, анан колго түшүрөт, бир айдан карасаңыз баягы калыбына келген. Мына ушундай оор болуп атат маселе. Эми муну жеңебиз, Кудай буйрса аманчылык болсо, мен ушу биздин президент аман болсун айланайын. Ушул аракеттери жакшы, өркүн өссүн айланайын. Тегерегине жакшы кеңешчилерин чакырсын. Мына ошол бизге уюштуруп берип койсо, эл таза болсок, анан мамлекет автоматтык түрдө өзү таптаза болот. Бийлик да таптаза болот. Эл тазаланыш керек. Мына Байысқан мырза өзүң да айтып кеттиң, Мукулай-Аксыга сиз да айтып кеттиңиз. Эгерде адамга ишенсе, таза адамга, аны эл ээрчийт. Бизде улуттук лидер жок болуп атат да. Баягы бул айтты, бул айтканын жасайбыз, муну айтканы туура деген киши жок болуп атат. Мына Мукулай-Аксыга жана аксакалдар чогултуп айылып жүрсө, жалгыз барсаң урушуп каласың, 5-6 киши менен барсаң уялып, кечирим сурап калат деп атпайбы мына Мукулай-Аксакал. Туура айтат. Көпчүлүк ошону түшүнүп барып айткандан кийин эл уялып атат да. Мына айтып атпайбы, 15 күндө эле теске салып коюп атабыз. Бул абдан жакшы. Биз деген бир нерсени түшүнүш керек да. Ар бир областта биздин салтыбыз, маданиятыбыз ар кандай бир аз өзгөчөлүктөр бар. Бизде улуттук идеология жок. Бизге ушул концепциясын ушуга чейин жазыла элек. Ошол жазган учурда дагы аны талкуулаш керек. Элдик талкууга салыш керек да. Ошол баардык өзгөчөлүктөрдүн баарын алып туруп, элге талкуу салгандан кийин улуттук идеология деген бул экен деп көрсөтсөк, биз ошондон чыкпашыбыз керек да. Биз азыр баягы башатын кылып атабыз да. Бизде мындай эле мындай болуп атат. Бул да болсо жанагы улуттук идеологияны баягы жазып атканда ушунун баарын эске алыш керек да. Ар бир эмени, салтты, үрп-адатты, маданиятты баарын эске алып, баягы аймак тарапта дагы биз ошону улуттук идеологияны жазышыбыз керек. Биз арып сүйлөп атабыз. Мына жакында интернеттен көрүп атасыңар. Тамактын үстүнө, эттин үстүнө 1000 сомдук таштап коюп, мына менин тоюм дегендей көрсөтүп атат. Бул эмне? Бизде ушундай бар беле. Же туруп алып орусча сүйлөгөн кыз айтып атат. Бул Мухаммед пайгамбар деген кыргыздар жөн эле бир жомок экен. Мен орустун кудайына ишенип кеттим деп.
Ал мейли ишене берсин, ал өз эрки. Бирок ал бизге таңгулап сүйлөгөндө кандай акысы бар? Биз ошого чейин ушуну жеткирип атпайбыз. Ким күнөөлүүбүз? Биз күнөөлүүбүз. Биз жана өзүң айтып атпайсыңбы? Ата энеден башталат. Биз уялып жерди карап калбай, кайра келип балам өзү билет эмне сүйлөп атат. Могу деп сүйлөп коюп, түрмөгө отурса, бул жаш эле, жаш баланы биз кыйнап алды дейт. Бирок айткан сөзү мамлекетке каршы болуп атпайбы? Биз баары кыргызчылык болуп атат. Боюнда бар экен чыгаргыла, карып калыптыр чыгаргыла деп. Айткан сөзү мамлекеттин коопсуздугуна керек болсо, баягы коркунуч туудуруп атат. Ошол сөздү эл колдоп кетсе, мисалы туура эмес сөздү, эл көтөрүп кетиши мүмкүн. Биз ал тийиштүү түрдө жаза алыш керек мисалы үчүн. Жок бизде дагы эле кыргызча. Кой берип койгулачы. Болбойт деген. Муну токтотуш керек. Бул болбойт. Баягы падыша айткан экен. Мен айтпадым, өө жерден айтып жүрөм. Бир баласын өлүмгө кылмыш кылган үчүн өлүм жазасын тартса, падышага атасы келиптир. Атасы келип падышага айтат, ошол баягы өлүм жазасын тартылган баланын атасы келиптир дейт. Ал эмне сурар түшүнүктүү да. Анан айтты, кийир деп. Анан атасы келип анан айтыптыр, менин балам, жалгыз балам. Ушундай иш кылды. Эмне десең төлөп берейин, чыгарып бер дейт. Анда падыша айтып атат. Ал сиздин балаңыз, сиздин каныңыз. Мен түшүнөм. Сиз суранып атасыз, мен анда түшүнөм. Мен сизге таарынбайм. Бирок мен эл падышасымын. Мен законду кармашым керек. Мен кой бере албайм. Сен да мага таарынма дейт. Мына көрдүңөрбү? Катуу сөз да. Бизде болсо кыргызча. Алып отурчу нерсе чыгып келебиз. Кайрысы көнүмүш адат болуп калды. Биз мындай токтотушубуз керек. Закон баарыбыз үчүн жазылган деген гана ойду айтып атам да, оозду да абайлап сүйлөш керек. Ойду тоонун сүйлөбөй. Биздин айткан сөзүбүз акыл болсо, уккан кулак макул болот дейт. Биз ошону айтып атам силер, ошол көйгөйдү айткыла. Кандай иш кылып алып бардыңар, кандай жыйынтык чыгып атат. Кээде мен мынтип айтып калса ойлоном, жерлерде мамлекеттик комиссиялар түзүлүп иштеп атабыз деп атабыз. Кандай аткарылып атат деп сурап атканым ошо да. Биз президенттин айтканы кагаз жүзүндө эле калбаш керек. Аны элге жеткирмейин, бул жөн эле кала берет. Замандын талабы болуп атпайбы ошол? Биз мамлекет катары жогоюп кетишибиз мүмкүн деп атат. Ошого жооп берсең. Азыр эми президенттин жанагы жарлыгы чыкпады беле. Мына өлүм житимде тойлордо чыгымдарды азайтуу деген депчи. Анан жана кыргызда бир жакшы сөз бар. Бөрк ал десе баш алган депчи. Орустар муну орусча айтып коет медвежьи услуги деп. Ошондо айыл өкмөттөр, айылдын имамдары, участковыйлар башташты. Барып эле мал сойбо депчи. Анан тиги 90-догу карыя болсо, анан баласы бир 60-70-те айтат, атам ушунча малды жийди, бир жыл сойбой кантип неметейин депчи. Эми мында барып ушундайга жердин бардыгын айылдагылар мага мисалы көлдөн чалып атышты, нарындан ушундай болуп атат, кандай дейт. Илимдүүлөрдөн да сурагыла. Бирок айылда эч кандай ашкана тигиндем да жок да, алар келип ачка кетмек беле. Мына биздин айылда ушундай жаштар сүйлөшүп норма кылып кабыл алышкан. Барып бирөөнүн жайын барып өздөрү качышат, акча доолашпайт. 50 жаштан кийинкилер арылар тамакка киришет, куда сөөктөрү. Анан 50 жаштан ылдыйкылар кетип калышат. Чыгым азайды, анысы жакшы. Бирок чыгым тигил 1 жылкы сойсом, мен 3 жылкы соем, катышым көп деп атаанычылыктан башталат. Негизи тамак эми жетет, жетпей койбойт. Жакшы бар заманда баягы кой үстүнө торгой жумурткалап аткан заманда жашап атабыз. Бирок ошо бир болгон окуя да бир нардын бир районунан болгон окуяны айтып берейин. Айтты. Бир картаң киши кайтыш болсо, анан айыл өкмөт аким келгенби келбеген билбейм, айылдын имамы анан участковый келиптир. Сойбогула депчи. Макул сойбойн, чай берейин. Үйгө жаткырбайм, бирок мен куда сөөгүм көп. Мына 100 киши, 120 киши ушуну апарып жаткыр, тойгуз. Эртең сөөк коет. Сөөк койгочо тойгуз, сөөк койгондон кийин тойгузуп туруп анан кетир. Жатаканаңа жаткыр, мен үйдөн чай берип эле кетирем. Дегенде айласы кетип калды дейт. Кыргыздын катышы негизичи бул ыратташ, ыражасы бул той аш болот, жаманчык жакшылык болот. Кыргыз ушундай мындай мобилизацияланган элбиз да. Муну пандемия болгондо көрдүк. Баткендеги когалаңдар чыкканда көрдүк. Кыргыз айттырбай эле барып өзү жардам берет да. Биздин көп элдин айырмачылыгы ушул. Биз тез чогулабыз да. Анан каада дейбиз, салт дейбиз.
жанагы сиз айтып атпайсызбы? Эттин үстүнө акча коюп депчи. Мындай жок болчу негизичи. Бере турган акча кошумчаларын келгенде, кеткенде, мисалы Кудада бар эмеспи? Аркан тосмой деген кээ бир жерде бар, кээ бир жерде жок. Ал тиги карчыга баштык, анан тигиндей мындай, анан келиндер баягы дасторкон жыйнамай деп аягында беришет да. Бул негизи эле акчаны тамакка аралаштырып бербей эле мындай эле беришчи. Калың берсе дагы ошону акчалай түрдө, кагаздай түрдө берсечи, эгер мисалы жылкы башаты баланча калыңы деп акча менен берсе, аны дагы мындай көрсөтүп бербей эле ак чүпүрөк ороп ак болсун деп акчалгасын деп ушундай берип койчу. Жанагы ашырып ийет да, ашырып ийгендер көп. Аш көп болсо каада көп дегенден. Бул бир каада салт дейбиз. Салт бул атадан калган салт, биз кармап жүргөн үрп, анан адат. Ошол көнүп калган адатыбыз. Каада. Эркек каадасы деген жок, кыз каадасы деген бар. Байбиче каадасы деген, келин каадасы деген. Дагы бир жакшы сөз бар. Кыз калыңсыз болбосо да каадасыз болбосун дейт. Ошо кыз каадасы менен келсе, анын көңүлү өсөт да. Эркек каадасы деген бир жерден жазылбайт. Себеп дегенде эми биз ошонун баарын аткарган, башында турган, мындай каржылаган эркектер болот. Анан бирөөнүн кызына куда түшсө, баланча мал берем деп ата-энеси сүйлөшүп, бардыгы сүйлөшүү жолу менен келген. Биз ошол өзүбүзгө кайтып, жана Аксакалдар институтун коюп ордуна барыбыз, жана кыргызда айтат эмеспи? Кыш кыштай, кыз кыздай болсо жакшы болгон депчи. Ушундай болсо жакшы болот эле. Мен эми бир туура эмес мыйзам ченемдүүлүккө айланткан нерселер бар экен. Ушул жөнүндө айтайын. Мына көп эле указдар чыгып атат, руханият, конституция бар, адеп көргөзмөлөр болот өкмөттөн, айыл өкмөттөргө, акимдерге. Баары иштегиси келет кээ бири баары эле жаман деп айтууга болбойт. Бар арасында. Тың жакшы айыл өкмөттөр бар, райондон көрүп байкап жүрөм. Акыл эстүү билимдүүлөр бар. Анан бул нерсе, ошо закондордун баары эле бул эли арызданыш керек экен. Ошол арыз түшсө анан сигнал түшөт да, анан барыш керек экен тигилер. Ал тууган болуп, катыш болуп, бирибизге арыздан баягы арыз түшпөй атат да тиги айыл өкмөткө. Айыл өкмөт анан эмне кылып, өзүнөн өзү барып келип кишиге тийишеби? Болбойт экен да ошо. Ошону биз деген ушунун жолун мындай кылдык. Биз өзүбүз барып аттык. Сигнал түшөт бирөөнөн келип, анан барабыз. Жумшак, баягы акырып сүйлөп, жолдош котубузду эметип барабыз эми баягы өкмөт колдо болсо эле чогулуп алып барабыз. Анан ушундай эне жумшак сөз. Ошол болгону ошол экен. Ошол. Мына атанын жолу ушул экен. Айылдан, балам, барып тигин оңдоп коелчу. Ушу энесин тилдеп атат деп аксакалдар мурун барчы. Азыр барган киши жок. Эч кимдин иши жок. Анан ошондойду кайра киргизип атабыз, сунуштап атабыз өкмөткө. Жаңкы сөгүнгөндү түздөйлү, тарбиясызды түздөйлү деген сөз мына жолубуз ушул экен. Биз атабан жолуна кайра кайрылып сөзсүз келишибиз керек. Кошумчалай турган нерсе бир сөз менен. 30 жылдан бери биз Санжарга кайра токтоп атабыз. Бул айтылат, Дастан Саргулов аксакалыбыз минтип айтты да, Манас убагында Санжарга бир токтоп тур, Долон бидин убагында, адыгине Тагайдын убагында. 30 жылдан бери токтоп атабыз. Биз мына кайра мындай жаңылануу заманда, аламдашуу заманда ошого сүңүп кетпейли депчи, аламдашып кетип, мына балдарыбыз компьютер, телефондон чыкпайлы деп бир өзүбүздүн жолубузду издеп баштадык. Бул 30 жылдан бери. Акыркы мисалы 5-10 жылдан бери кайрада күчөдү булчу. Анан мына өзүңүз айткандай президенттин жарлыгы менен эл буга мындай аксакалдар, көксакалдар түшүнгөн кишилер билеген түрү эле киришти да бугачы. Айтканда баягы негизи бул жакшы үмүт пайда болду, үмүттүн жылдызы пайда болду. Биз өзүбүзгө кайтуунун, өз ата-бабаларыбыздын чапкан жолуна кайтуунун жолун издеп ошого оңолуунун үстүндөбүз деп айтсам жаңылышпайт окшойм да. Шуну айтайын дегем. Эми бир нерсе бар дагы. Мына айылдан бир гомосексуалист дейби, же болсо башка бир балекет болобу, нудист болобу, жылаңаш жүрөм дегени болобу, чет таасирлер келип атат да, глобализация таасирлер келип атат. Макул, алар келсин. Анан биз нукугуз деп келет экен. Ал ошо көчөгө жылаңаш жүрүп алып, же болсо бир нерсе кылып анан анын нукугу сакталсын. Ошол айылда уялган элдин нукугу ким сактайт? Мына элдин нукугу сакталбай калып атпайбы? Мына барып эле бирөө мектеп жанына барып мас болуп жатып алды. Сөгүнүп атат, мына көрдүм көз көзүм менен. Жанында балдар өтүп баратат ары бери.
Анан балдар ойлойт, бул жырган экен, ушуну сөгүнө берсек болот экен ичип атып. Балким жаш балдар ойлоп калат. Анын зыянын ким тартат? Ошону биздин түзгөн бой ата бабанын жолу менен келсе ошолор түздөйт. Азыр айыл өкмөт, мурун айтпадымбы, ошо айыл өкмөт аксакал соту деле тиги участковый арыз күтөт баары. Арыз күтүп эл арыздансана мен барып баса калсам деп. Ошону кандай коррупцияга балынганы барбы, балынганы барбы деп таасирден. Анан ал эл арызданбайт да туугандыктан. Сизге мурун түшүндүрүп айттым. Баарыбыз эле катышпыз, тууганбыз. Мына үшөөбүз отурабыз, сураша кетсек биз да тууган болуп калабыз. Мына отурабыз. Ошке ушундай кыргыздыкы. Анан катышыбыз ак көңүл элбиз да. Бизде эл болбойт. Мына мен көп кыдырдым, Россия тияк бияк кыдырып жүрөм, Германияга чейин бардым. Мындай асыл эл болбойт. Мындай алтын эл болбойт. Мындай керемет элди мен көргөн эмесмин. Ушунчалык ак көңүл, меймандос, бири-бирин сыйлап. Мына мен бала кезде айтып атпаймынбы, бир чал кетип баратса, айылда башкалар, ай балам, тети минген атыңды берип койчу. Бир куураган чал кетип бараттыр, бул аман болсо алып келет деп, мингизип койчу, атында сурачу эмес. Мына ушундай эл болбойт. Бизни баягы туура эмес жолго түшүрүп салып, баягы көрүнгөн туура атып, баягы Европа дейт, Америка дейт айланайын. Аны бар туура атып, анан өзүбүз адашып калганбыз элбиз. Биз деген бөлөкчө элбиз, мына 6 айдан көрдүм айланайын. Кулпу эшикке кулп биз бала кезде менен эшикке кулпу салчу эмес. Ур деген, ур койгуtur. Бир каша коо кармап койчу. Каша малды уй жетелеп кетчү эле ушундай. Мындай болчу эмес да. Мына тазалык деген өзүбүздөн. Жолубуз өзүбүздөн, өзүнчө мамлекетбиз. Бизге Манас түзүп берген жол. Манас мына Алтайлыктар боюнча Манас 9-жылымда болгон эл. Алар тарыхый далилдеп атат. 9-жылымда болуп, элди сактап көчүрүп кеткен деп айтып атат. Мына Манас ушул Алт Манаш деп коет алар. Ушу жол деп айтып атат алар. Алтайдын тарыхчылары жакшы жүрдү мындай сүйлөшүп. Анан ушундай. Мына Манас элди сактап калган. Анан Жунгардан 17-жылымда качып канчаңары кетип калгансыңар бизден дагы деп атат. Анан биз көчө эле тиги ажыраганбыз силерден. Кайдага 1000 жыл, 3000 жыл айтып атасыңар. Мына көчө эле ажырашкан элбиз, жакын элбиз деп айтып атышат алар. Мына биз деген тарыхка көңүл буруп атабыз, каадасалга бөрүп атабыз. Шуну тереңирээк, аябай изилдеп, далилдеп, анан куралга алышыбыз керек. Мына биз далилдеп берип атабыз. Колдон келишинче жасадык. Мына Кудай буйрса, мына 2017 жылдан бери мына жасап келатабыз. Ушуну далилдеп берип атабыз. Илимий жыйынтыктар чыкты университеттин мугалимдеринен. Мамлекеттик жыйынтыктар чыкты мына. Айылдык кеңештерден жыйынтыктар чыкты. Чогулуп, эл көксөп калыптыр. Суранып атат бизден. Ушуну кайра алып келип бергиле. Бизди улуулар тарбиялачу эмес беле? Канал кайда? Кайда кеткен деп айылда таң калып айылдан суроош болот. Эми ошону азыр эми урматтуу жетекчилерге дагы кайрылам айланайындар. Алып келди астыга түз жолго салгыла. Антпесе биз деген кийинки мореки 3000 жылдыкка чөгүп бара албайбыз, уят болот бизге. Кийинки муундарга чоң карыз болобуз. Азыр карыз болуп калдык, көп немеден карыз болдук. Салтыбыз кетти, дилибиз сүйлөп атабыз. Көп карыз болуп калдык. Мына көчө эле Ош базарына бир жакшынакай жаш кыз сөгүнүп атат туруп алып көчөдө. Ош базарынан көрдүм. Качан ушу кыргызды ушундай болчу эле. Бул болбойт да, бул ал бир айылдын өлүмү болчу, уят болчу, ушундай бирөө тиги туура эмес болду деген. Ал намыс болчу. Азыр намыс жоголуп кеткенби? Мына ушуну кайра калыбына келтирели. Жакшы. Элибиз өсөлү, өркүндөйлү. Жакшы. Бул кыргызда жакшы сөз бар. Жигиттин жумшаган күчүн сурабай, бүтүргөн ишин сура дейт. Биз бирөө эле тиги сен аткар деп өзүбүз аткарышыбыз керек. Ар бир адамдын бул айтпадым, жеке президент менен Касманбеттин иши эмес. Ал жалпы биз үчүн баягы чочулап атат, ушу биз улап кетсек эле, кыргыз мамлекеттүүлүгү сакталып калса деп. Биз ону сүйлөй бербей, ошону өзүбүз аткарып, биз эмне үчүн жаман көргүбүз келбейт. Анткени биз тигинен угуп, мындан угуп отуруп, баягы сабырдуулук керек, бир өтө эле сабырдуулук кайдыгерликке алып келет дегенге токтоп калдык да, болбой калды депчи. Жок, биз болгон эмебизди өзүбүз колубуздан келишинче жасай берсек, эртең суроо өзгөртүп болот. Ким кой берди муну? Бул улуттук наркты сактай албаган биз болдук. Биз улуттук наркты жумуштун, жашоонун шартына байланыштуу биз көңүлүбүз өзүбүздүн жеке жумушубузду, жашообузга кирип кеттик. Абореки упактарды ойлой турган болсок, анда биз муну дагы улантышыбыз керек. Балдарга кыйын болуп калат чындыгында. Биз жашарыбызды жасадык. Эми ошону айтып коюшубуз керек. Биз дагы таза болобуз десек, ак сүйлөйлү. Жана сиз айтып атпайсызбы, 80-деги чалды үйрөтүш керек деп. Анткени
Bizде илгери аксакалдарга сиз деп эки колдоп кол сунчу эле. Азырчы кол сунбайт. Биз мына ушундан баштайбыз. Саламыбыз түз болсун деген сөздү бекер айтылбайт. Кыргыз калпак кийип жүрөт. Азыр мен сурайм, жигит, бул калпактын маанисын түшүнөсүңбү? Айта албайт көпчүлүк. Бул ак мөңгүлүү, ачык асман, ачык пейил, ак пейил, түз мүнөз биримдик дегенди түшүндүрөт. Сен ошону түшүнөсүңбү кийип атканда? Биз ошол салтты сактап жүрөбүзбү? Сен башыңа кийгенден кийин сен ошону кармап жүрүшүң керек. Баягы кээ бир адамдар жакшы кийинет, ал өзүнүн кулк мүнөзүнө деңгээлине дал келбейт. Же кийими таза, же акыл таза болуш керек да. Экөө таза болсо абдан жакшы. Бизде жаркырап кийинип алган деңгээл жок болуп атпайбы? Мына биз ушинтип келип алып, жана сиз айткандай, кээ бир жетекчилер каршы чыгып атпайбы? Мына өзүң барып жүргөндө айтып атпайбы? Элди чогулталычы, бир акыл мүнөзүңөр айтып койсоңор, президенттин айтканы деп айтып атпайбы? Силер айтып каласың го. Бул абдан жакшы болуп атпайбы? Бул да болсо президенттин айтканын аткарып атышат. Элди ойлогон адамдар да. Мен ойлойм да. Улап койго. Ушул жерге жергиликтүү бийлик өзүчө элге жардам берсе, баягы айтат го, элиң менен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң депчи. Макалдар, кыргыздын макалдары 100% туура, барып эле такалат. Бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат депчи. Эл менен болуш керек да. Элдин пикири керек, аксакалдардын пикири керек. Жана сиз айтып атпайсызбы? Азыр мындай руханий дөөлөткө эмес, бул акчанын материалдык аш көздүк. Ушуга мындай адам кул болуп атат да. Мурун деген башка нерселер, көкүрөктөгү жакшы нерселер, руханий дөөлөттөр биринчи орунга турчу. Азыр материалдык дөөлөттү биринчи орунга коюп койдук. Материалдык жок, бул эми бай мактанса бир жуттук, эр мактанса бир октук дегендей элечи. Кудай таалам берет, алат. Себептен бул дүйнөдөгө жылаңач келгенбиз, жылаңач эле кетебиз, 2 метр жер. Кепиндин чөнтөгү жок, эч ким эч нерсесин алып кеткен эмес. Убактылуу жашайт экенбиз. Бирок бизде өзүбүздүн улутка тиешелүү чоң ушундай зор залкар баалуулуктарыбыз болгонбуз, аны кармабай кеттик. Акчалуу заман болуп калды. Ордо мурдук ишик болсо да байдын баласы сүйлөсүн дегенчи. Интеллигенция, азыр айтып атпайбызбы, интеллигенция. Бизде акылдуу адамдар, илимпоз адамдар, акылы тунук, көкүрөгү тунук, оозунда кеби бар, сүйлөргө сөзү бар адамдар толтурат. Бирок алардын сиз айткандай акчасы жок. Басып коюшат. Алардын тилин албаган ал кишилер сынып калышат. Мына акыл ошол адамдарда. Мына биз көрүп атпайбызбы? Мына Мукалай аксакал келип, чыдабай кечөө эле айтат. Айланайын, бир оюмду айтып коеюн деп, туурабы? Сиз келип атасыз. Оюмду айтып коеюн. Уксаңар, күйүп атпай. Уксунчу эл дейт. Мен өзүм акылыма жараша иш кылып атам. Аксакалдар иш кылып атат. Аксакалдарды сыйлап жүрөлү. Илгери Кыргызда бир сөз калганда, мен дагы кайталоо туура келет. Аксакал, ден соолугуңуз кандай деп ушул айтат атпайбы? Аны эмнеси сурайсың балам? Карыганда катын жо, кемпир менен келин жо, эңкейгенде элиң жо, тизең менен белиң жо, мунун баары болсо жо, кайдан болот дениң соо дейт. Демек бул илгерки сөз. Кемпирди, карган кишилерди урушканы менен алеге билдириш эмес, коркуп айтчы. Азыр болсо ачык эле сабап, мына акчасын алып аксакал айтып атпайбы? Дом престарелых кайтып салып атпайбы? Мына дом престарелыхка барып сурап атам, белгилүү профессор экен. Жатат. Айттым, өзү директордон сурасам айта алабы ачык десем, билбейм, сурап көрүң деп. Сурасам айтат, баласы сабап, анан түнчүндө качып келиптир, жаанда качып келиптир. Анан бизде дейт. Анан ата деген ата да. Аксакал, балаңыз бар экен жалгыз, үйүңүз бар экен, өзүңүз физик экенсиз. Буга да бири кандай келип калыпсыз? Эчтеке эмес балам. Бар эле жакшы. Балама квартирамды бердим. Мен эмне балам? Мен пенсиям жетет деп койду. Айткан жок. Баласы мас болсо сабап, анан качып келген экен. Ата баары бир ошону айтчысы келбей атат да. Канчалык болгону менен баласы, туурабы? Ушундай бизде кыргыздын салтын карабайсыңбы? Жаманчылыкты чыгаргысы келбейт. Кыйналып турса да, ошол адам бир 80ге чыгып калган экен, канча өмүрдү өткөрдү, канча кыйналып өткөрдү. Аягында качып келип, баягы дом престарелыхта жатат да. Эми ушуга өкүнүчтүү болуп атпайбы? Биз урматтуу замандаштар, жаштар карыганда эле ошону ойлонгон болбойт. Муну биздин ата тегибиз айтып жүргөндөн кийин башынан жашашыбыз керек.
Анан караганда мен туура эмес кылып турмун. Ушуну оңдош керек дегенде кеч болуп калат экен. Биз өзүбүз түз болсок, балдарга айтпасак, балдар түз болот. Мен баягы айтат го, уулум сага айтам, уулум сен ук дегенде эле сөздү айтып жатам. Уулум сага айтам. Уулум сен ук дегенде эле айтып жатам да. Бул баарыбызга тиешелүү болсун. Ылайым эле биз ушуну бир сактап жүрөлүчү деген сөз. Мына жакшы ой кетип атат. Мектепте, мына аргоз айтканыңыз менен мектепте сабак катары бериш керек. Муну кадимкидей сабак катары бериш керек. Биз салам, жанагы саламды эмне үчүн беребиз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Аман эсенсизби? Мен сизге жакшылык каалайм деген сөз. Жөн эле чын денең менен бересиң. А бизде кандай беребиз? Жаш балдар чөнтүккө колду салып алып деп кол менен кетип калат. Кеде ойлойсуң, токтотуп айтайын десе түшүнбөйт азыр. Мына ушундай жалпы айтып коет. Бизге жакпайт андай. Биздин кыргыздын идеологиясы андай эмес. Ушуну бир туура түшүнүш керек да. Муну биз жөн эле бир отуруп алып таңылып аткан жерибиз жок. Улап коюңуз. Эми биз улуумун мына чында азыр угуп атабыз. Дилибиз кетип атат, салтыбыз кетип атат. Анан угуп атабыз, чында кыйналып атабыз. Чында азыр глобализациянын таасири менен чет өлкөдөн балдар бир нерсе алып келип атат, агымдар келип атат, аш көздүк кирип кетти. Анан бирок ишенем мен. Кудай буйрса, мына улуттук ата жолдо түзсөк, дүркүрөп дүйнөгө астыга чыгып өсө турган элбиз. Анткени биздин улуттук идеология биз иликтеген боюнча жанакы Конфуцийдикин күчтүү болуп чыкты. Изилдеп чыктык мына. Конфуцийдикин күчтүү экен биздики. Биз демек астыга жыла турган элбиз. Дүйнөгө сабак боло турган элбиз. Өнүгүп өсө турган жербиз. Мына биз улуттук сынап атканда биз жанакы жер айдоо, соода, мал багы ошонун баарын камтыдык. Колубуздан келиши камтыдык. Ушундай кылсак болот экен. Ушундай сооданы мындай кылсак болот экен, тейлөөнү мындай кылсак болот, курулушту мындай кылсак болот экен деп тейлеп, сынап, ошонун баарын акырын сигнал берип, аракет кылып көрүп атабыз. Демек, мамлекет колдосо, эл жанданса, коомдук таасир күчөсө, бат эле астыга кетебиз. Өнүгө турган жолубуз ушул. Башка бизге жол жок. Артка кетүүгө болбойт. Ушул калыпта турууга да болбойт бизге. Астыга дүркүрөп өсүшүбүз керек. Мукалай Аксакалдын сөзүнө кошумча кылып оюн улак бололук, уруксат берсеңиз. Жанагы издөөнүн жолунда деп атпайбызбы биз? Азыр ушуга ар бир адамчы өзүн кыргызмын деген адам буга күйүп атат. Өзүбүздүн када салт, мукалалыкты сактасалык болот эле деп. Мына сайыз убагында кыргыз кийимин, улуттук кийиминчи, мейли аялдардыкын, мейли кыз келиндердикин, мейли эркектердикин бул артисттин кийими кылып көрсөтүп коюшкан да. Бул биздин өзүбүздүн улуттук кийим. Азыр заманбап, мисалы калпактар, чапандар баары чыгып атат. Улуттук кийимди өзүбүз жарнама кылсак жакшы болот эле. Биз эмес башка чет өлкөлөрдөн кийип келип алып биздин топуларды, жанагындай жылуу шырмалдарды, өпкө каптарды, калпактарды алып кетип атышат. Үйгө кийген, бутка кийген сүйрөмөлөрдүн баарын алып кетип атышат. Анан ар бир адам ушуга күйсө, айтса, мына бул азыр бир нерсе болуп атат да, жолтоолук кылып атат. Айылдын, райондун борборлорунда, шаарларда тойкана ачылып атат да. Батанын баары ушу тойканага калып атат. Айылда мал союп, отун жарып, самовар кайнатканда жаштар бири-биринен аралашат. Ошо кичүү балдарга, инилерге улуулар көрсөтүшөт. Кыз келиндерге улуу жеңелер көрсөтүшөт. Кайнелер алар тарбиялаган, ошолор көрсөтүп, бул өзүнчө тарбия институту болчу да. Бул тарбия академиясы болчу да. Андай жок, кетип баратат. Туугандар арасы алыстап баратат. Ушуну кайра жандандырсакчы, ушул өзүнө келет негизичи. Айтыш керек. Мына кээ маршруткада, автобуста кетип баратып, орун бербейсиң балам десе, айтат экен, силер бизге устукан берип атасыңарбы деп. Азыр чын карыя башкалардын баары устукан жанына салып кетип атпайбы, илгери жаштарга берчи да, көнсүн депчи, ошону билсин деп. Анан бизде ошол бала кезибизде ошо аксакалдардын батасын алалык, устуканын алалык, кайра келип энең чекеңден өп салап коет, ырыс кечиктүүсүң, үйгө алып келесиң депчи. Мына бунун баары эле тарбиянын башаты. Жана көргөн өскөнүң жаман деп айтат го. Биздин энебиз айтчу, ушу уядан эмнени көрсөң учкандан ошону кыласың деп. Ошол адамдардан жакшы нерсени алып калуу. Бала кезде балким көп нерсени билбесе керек. Бирок буга ата-эне өзү жоопту. Ата-эне баланы тарбияш үчүн өзүнүн тарбиясы жакшы болсо, анан жакшы бала
жакшы балдар, жакшы кыздар туулат. Анан ата-эне күзгү болуш керек. Мугалимдерге эле шылтап коюш керек. Мугалимдер ушу 30-35 баланы алардын нерви кыйын экен, ошо мугалимдердинчи. Ошон үчүн буга жалпы коомчулук, Мукалай Аксакал айткандай, жалпы коомчулук көңүл бөлүп, ар бирибиз менин ишим деп түшүнүш керек. Азыр кыздар ушундай айрык кийимдерди кийип кетишти мода депчи. Ой, тизеден согончокко жерин кийип эле саймалуу чапандарды, баштарына баш кийим кийип, чачтарын түйүп, ошентип алса эле жакшы болбойт беле, саксайып албарсыздай болуп жүрүшөт. Бул чачын жайган бул жамандыктын белгиси деп ата-бабалар айтчу. Эр болгон катын чачын жайып, эки бетин тырмагы менен тырмайып, канаты менен чачын жаят депчи. Азыр ошол кызга берген энесинин чачы узун эмес, кыркылган, баары боенушат, шым кийишет, аялдай болгон, эркектей болгон Кудай Таалам берген ажар менен жүргөнү жакшы да. Анан бул негизичи жанагы батыштын көп жаман нерсесин алдык да. Кыргыз эли ушундай жакшы эл, бирок биз соргуч сыяктуубуз. Илгери тетрадтар чыкчу эле билесизби, дептерлер. Астында соргуч кагаз бар эмес беле, промокашка деп коет. Ошондой жаманын эле жакшысын соруп алмай жыягыбыз бар да. Жакшысын алып, жаманын жашырып алсак, анан мына Аксакалдын ушундай кабатырланып атканы, сиздин ушундай көрсөтүүлөрдү улам байма-бай чыгарып атканыңыз, бул да биздин оңолуу жолундагы кыргыз мамлекетте кен байлыктын баары бар жерибизде. Анан бизде эң чоң адам ресурсу деген байлык бар. Кудай буйруса, келечекте өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулабыз деген үмүт бар, өчпөйт да. Үмүт деп атпайбызбы? Үмүттү өзүбүз аткарышыбыз керек. Өзүбүздөн баштайлы. Биз тегеде шылтап болсо ким аткарат муну? Биз эртең дагы жооп бериши мезгил келет бизге. Мына тойлорго барып калсам, өзүң билесиң, кайсы гана мен жерде болбойм. Ошондо айтып атат, Тынчтыкбай экен, биз сиздин передачаңызды көрүп абдан кубанам. Менин балам сизди келин менен сиздин астыңыздан өтүп койсунчу, шаардан кыз үйлөндү. Жолук салдырдым дейт. Кезип калсам айтат, жолук салдырдым. Сиздин батаңызды алып бир астынан өтүп койсунчу дейт. Мен сиздин передачаңызды алып алып, мен уялып атам дейт. Элге кыргыздын када салтын айтып жүрөм дейт. Анан өзүм шаардан алып туруп кызым келиним болбой атат, эмне үчүн мен теги жолук салдырдым, жүгүнтөм деп алып келип жүгүнтүп батасын алды да. Мен да абдан кубандым. Демек, биздин айтып атканыбыз аз да болсо уяттуу кишиге баягы таасирин берип атат да. Мен көп айтам, ой, баланча жерге баратабыз. Ал эмне киши? Кандай киши? Кояндай болбойт. Эки колдоп салам бер. Айтканында баягы аткар, оңду солду сүйлөбө деп айтасың да. Туурабы? Биз адамды, биз дегенде эле баягы мүнөздөмө берип атабыз да, кандай сүйлөшөбүз деген сыяктуучу. Азыр эл ошого түшүнө баштаптыр. Бул жанагынтип шаардык келини жүгүнтүп атканы бул абдан жакшы. Мына биздин деле тойго баратканда класс подушкасы айтып атат аялым. Мына келиндерим бар, жол кийип алды, аяктан жүгүнүшөт. Кадимкидей ишин кылышат, эл менен аралашып жүрөт дейт. Ошо үйрөтүп атат да. Бул абдан жакшы. Уруксат берсеңиз, ушул эфирден пайдаланып бир нерсе айтып коеюн да. Жанагы Санжар иликтеп биз кыдырып атпайбызбы? 3 жылга толуп 4 жылга кетет. Сизге көп акыркы убакта суроо талаптар түшө баштады. Ушул Санжыра, анан улуттук баалуулук жөнүндөчү, ушул биздин ата-бабалардын жолу жөнүндө көрсөтүүлөрүңүз кыскарып кетти дейт. Себептен мурун бир 4-5 теледен берилишкен, азыр бир экөөдө анан аз болуп атат, эл сузуп атат мукташтык. Айтып бар дешти. Шуну сизге айтып коеюн. Мына 5 районду кыдырып чыктык, Жалал Абад айтып бар дешти да. Мына Таласта да болдук, биякта болуп атабыз. Ушул кечириңиз эми, бирок сиздин ушул теле берүүгө мукташтыктар көп экен. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, тездет чыгарып турсаңыз, эл суроо талап ошондо айтып бар дешти. Мен бир кайрылуу салам. Эми мен кайрылат элем. Урматтуу жетекчилер, окумуштуулар, эл жер-жерлерде элдин өзөгүн түзөлү, башын түзөлү. Анан ошону менен өнүгө баштайбыз. Мен тилегим ошол. Мына жол жобосу даяр айландар менен берип атам, кайра дагы беремин. Китептери чыккан, бүт баары чыккан, практика далилдеп чыктык. Эл башы жок эл кыйын. Элдин башын түзүп койсок, коом таасирди күчөтүп туруп, бат эле дүркүрөйбүз. Мына
бат эле дүркүрөбүз, момутуп дүрбөп көчөгө чыкпай. Жер жерде айлыбыздан оңдойлу, тегерегибизди оңдойлу. Ушуну ойлонуп атабыз, далилдеп атабыз. Жакшы. Эми урматтуу угармандар, көрүүчүлөр, аз да болсо көптөө көргүлө. Бул жерде Макалай Аксакал кечөө келип, ошо айтканы биз деле шашылыш түрдө баягы ой пикирлер чогулуп калгандан келип ушул жерден аз да болсо айтып өттүк. Бул жерде биз бир акыл айтып аткан жерибиз жок, мен көп айтайын. Бул биздин жашоо турмушубуз. Биз өзүбүздүн туура эмес жүз менен кыргыздын улуттук наркын бузуп атабыз. Биз айтканга акыбыз бар. Кыргызым десе, ак калпак кийип жүрсө, ушул баалуулуктарды кармап жүрсө деген гана ой тилек. Бул жаман сөз эмес. Ачык айтып, ачык сүйлөшөлү. Биз ошондо гана бири-бирибизди түшүнөбүз. Түз саламдашабыз деген ойду айтып атам да. Сиздерге рахмат. Макалай Аксакал, келип кеттиңиз. Азыр эми жолго чыгасыз го. Жолуңуз шыдыр болсун, жолдошуңуз кыдыр болсун. Байыскан мырза, ошто келип бир көйгөйдү айтып, дагы бир жолу чогуу отурасың. Сага да рахмат. Ушинтип эле сизге да чоң рахмат. Рахмат. Ушинтип эле биз акыл айтчу ушуга келип калыптыр. Бизде де бираз тажрыйба чогулган экен. Биз ошол каталыктарды кетирбейли деп атабыз да. Биз азыр өтө жооптуу бизбиз. Биз ката кетирсек, бизди кечирбейт азыр. Бизде социалисттик доорго шылтаган болбойт азыр. Биз аны улантышыбыз керек, элибизди сактап калабыз. Ошон үчүн жаман көрөбү, туура сөздү айткан эч эмеси жок дегенде. Рахмат. Ишиңерде ийгиликтүү болсун. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.